Салам достор, бүгүн бизде коркунуч жөнүндө кеп болот. Себеби бул сезим кайда барбайлы, ким менен сүйлөшпөйлү, кандай гана чечимдер чыгарбайлы, бир укмуш максаттарды коюп атканда өзгөчө бир олуттуу кадамды таштаарда коркунуч келет дагы бизге чап жармашып, көптөгөн бир сонун чечимдерди чыгарууга, же болбосо көптөгөн ийгиликтерди багындырууга бизге тоскоол болгон сезимдердин бири. Албетте, эгер биз муну өзүнчө карай турган болсок, бул керектүү. Бизди коргой турган механизмдердин бири, сезимдердин бири. Бирок көп учурда коркунуч бизге зыянын тийгизет жана коркунуч биздин кыялдарыбыздын ишке ашышына тоскоол боло турган көрүнүш да. Бул коркунуч деги эле каяктан келет? Мунун баардыгы бул жакта. Биздин баарыбыз эле билебиз, мээбиз эки бөлүктөн турат. Аң сезим, сознание, анан подсознание, көмүскө сезим деп которуп жүрөбүз. Биз алган маалыматтар, биз уккан маалыматтар, биз көргөн кинолор, биз башка адамдын жашоосундагы негативдүү тажрыйбалары, же болбосо өзүбүздүн өткөн өмүрүбүздөгү бир жагымсыз окуялардын баардыгы кайдадыр бир жок болуп кетпейт. Алардын баардыгы биздин мээбизде аң сезимден көмүскө сезимге түшөт дагы, ошол жакта капсула. Элестетсеңер, капсула болуп чогула берет дагы. Анан биз келечектеги жашообузга, же болбосо учур жактагы жашообузга байланыштуу бир чечим чыгарарда дал ошол ситуацияга тиешелүү бир коркунуч бияқта негативдүү окуялар капсула тырс этип жарылат дагы, өйдө аң сезимге калкып чыгат дагы, анан бизди жолубузду кадимкидей буттан кармап жолубузду кесет. Демек, карасаңар, ошондо бул биз түзүп алган эле иллюзия болуп атат да. Башкача айтканда, коркунуч бул биз билебиз, коркунучтарыбыздын 90% ишке ашпайт. Биз корккон нерселердин баардыгы биздин мээбизде эле кала берет, мээбизден келген нерселер да. Ошондуктан муну иллюзия деп коркпой эле атасак болот. Иллюзия бул эмне? Жок, бирок биз бар деп ишенип алган нерселер. Демек, бир техника сунуш кылалы. Силер аң сезимден, көмүскө сезимден негативдүү капсулаларды эмес, биздин көмүскө сезимибизде жакшы жери позитивдүү дагы капсулалар көп да. Өткөн өмүрүңөрдү карайсыңар дагы, силер үчүн ийгиликтүү болгон, ушунчалык жолум болгон, ушунчалык эле көкүрөгүм толуп, өзүмө өзүм канааттанып, ушундай бир жемиштүү сезген учуруңарды, 3 учуруңарды эстегиле, жок эле дегенде, анан ошол сүрөттү, ошол окуяны өйдө аң сезимди көздөй алып чыгып туруп, андан да чыгарып туруп, келечегиңерге койгула, сүрөт кылып. Ишенип койгула. Ошол сезимдерди сезгенде, ошол окуяларды кайрадан көмүскө сезимден алып чыгып туруп, кайрадан башыбыздан кечиргенде, кайрадан переживать эткенде, бизде билинбей эле кайрадан жана коркуп аткан ситуацияга байланыштуу тескерисинче позитивдүү бир эрдик кылууга, бир кайраттуулук бере турган жакшы сезимдер ойгонот. Анан коркунуч кайдадыр, иллюзия каяккадыр бир бууланып жок болуп кетет дагы. Биз өзүбүз кадам таштаганга, коркпой чечим чыгарууга жана алдыны көздөй жөнөгөнгө күч берет.